Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат ЛДПР партиясынын өкүлдөрү менен биргеликте Владимир Жириновский менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар жакында балдар оюн-зоок борборунда окуяга байланыштуу Кыргызстанда болгон кырдаалга көңүл бурушту. Элчи мындай көрүнүштөр жана чагымчыл кайсы өлкөдө болбосун кезигерин, бул учур күнүмдүк деңгээлдеги окуя катары каралаарын, бул маселе боюнча өлкөнүн компетенттүү органдары тийиштүү иштерди аткарып жаткандыгын белгиледи. Тараптар мындай кырдаалды эки тараптуу мамилелерди туруксуздаштырууга кызыктар адамдар колдонушу мүмкүн экенине макул болушту. Демек, мындай окуялар өз ара мамиленин начарлашына негиз боло албайт деген пикирлерин билдиришти деп айтылат элчиликтин маалыматында. Мындан тышкары, элчи белгилегендей, Кыргызстанда орус тили расмий тил болуп саналат. Ал Кыргызстан элдеринин баардык улуттарынын ортосундагы баарлашуу тили жана КМШ өлкөлөрүнүн маданий тили катары кызмат кылат. Муну менен бирге Гүлнара Клара Самат Кыргызстан ар дайым Россия менен эки тараптуу мамилелерди баардык багытта өнүктүрүүнү жактай тургандыгын белгиледи. Ал ушул жылдын 19-августунда Чолпон Атада ЕЭПтеги бизнес өнөктөштөрдүн жаңы чакырыктары жана мүмкүнчүлүктөрү аттуу 3-чү Кыргыз-Россия бизнес форумун өткөрүү пландалып жаткандыгын билдирди. Өз кезегинде мамлекеттик думанын депутаты алдыдагы бизнес форумга катышууга кызыктар экендигин билдирди жана жолугушууга катышкан ЛДПРдин өкүлдөрүнө өлкөнүн экспорттук өнүгүү потенциалы менен таанышуу жана Кыргызстандын туризм, мал чарбасы жана агрардык сектор чөйрөсүндөгү бизнес коомчулугу менен жолугушууларды өткөрүү үчүн Кыргызстанга барып келүү сунушун киргизди. Ошондой эле Жириновский Борбор Азия өлкөлөрү менен Россиянын ортосундагы маданий байланышты өнүктүрүү үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл форумун кайра баштоону сунуштады. Мамлекеттик думанын депутаты өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүү керектигин белгилеп, Кыргызстанда россиялык туристтердин санын көбөйтүү үчүн Россиянын шаарларынан Ысык көл облусуна темир жол байланышын ачуу маселесин иштеп чыгууну сунуштады. Жолугушуунун аягында тараптар өлкөлөр ортосундагы учурдагы эки тараптуу мамилелер өзгөчө достук жана стратегиялык мүнөзгө ээ экендигин белгилешти.